Араб кайрымдуулук фондунун Кыргызстандагы Ихсан Хария өкүлчүлүгү президенттин Чүй облусундагы өкүлчүлүгү менен биргеликте облустун аз камсыз болгон үй бүлөлөрүнө жардам көрсөтүүдө. Бүгүн Аламүдүн районунун колунда жок үй бүлөлөрүнө азык-түлүк кутулары таратылды. Эми облустун башка район шаарларына да жардам көрсөтүлүп, жалпы 500 үй бүлөгө азык-түлүк топтомдору берилет. Ар бир топтомдо, азык-түлүк топтомдо 5 кг күрүч бар, 5 кг сахар бар, 2 кг горох, 2 кг туз, 2 кг финик, 1 чай, 1 литр томат бар, 5 литр май, 5 кг макарон и 25 кг un бар. Аламүдүн районунан аз камсыз болгон жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдары бар 200 үй бүлө жардам алууга чакырылган. Күтүүсүз бул белекке алар орозо айынын алдындагы ырыскы деп кубанышууда. Бул продукты деле канча продукт, канча акчасы продукты кымбаттап кеткен. Аябай сүйүнүп атабыз, бул жерде сүйүнчүбүз коюнубузга батпай атат да, ошону куткызсын Кудай. Рахмат, ушуну берип аткан кишилерге чоң рахмат. Таябай көп бизде айылда кыйналып, колунда жокторго жардам берип атканына чоң рахмат. Бизге биримдик кут айылына атайын берилиптир, ушул колунда жокторго деп. Күнүмдүк тамак болсо деле, аз да болсо деле проблемасын чечет экен. Жалпы биримдик элдин атынан баарын биздин атыбыздан чоң рахмат. Ала ыраазы болсун. Буюрса эми алдыда мына орозо келатат. Чүй облусунан жалпы 500 жакыр жашаган үй бүлөлөргө мына ушундай азык-түлүк кутулары берилет. Бүгүнкү күнү Аламүдүн районунан башталып атат. Эмкиде Ысык Ата, Сокулук районуна таратылат. Ар бир райондор өзүлөр тизмелерди бекитишип, тандоо иретинде азык-түлүк наборлору жерлеринде таратылат. Ал эми өлкө боюнча 5000 үй бүлөгө 250 тонна жардам таратылат. Чүй облусунан башталган акция учурда өлкөнүн түштүк тарабында жана Талас облусунда уланып, азык-түлүк топтомдору жөнөтүлдү. 9 мартта башталып атат, 18 мартта Кудай буйрса аягына чыгат. Бардык региондордо 20дан ашык райондо, шаарларда таратылат. Бул акцияны каржылап аткан Мухаммед бин Рашид атындагы кайрымдуулук жана гуманитардык уюму тарабынан каржыланып атат. Биз бул акцияны, проектини, жардамды облустагы өкүлчүлүктөр менен биргеликте уюштуруп атабыз, акимчиликтер менен, шаарлардын мэрлери менен. Араб гуманитардык жана кайрымдуулук уюму өткөн жылы да 1000ден ашуун үй бүлөгө азык-түлүк түрүндө жардам көрсөткөн. Калктын аялуу катмарын колдоо акциялары алдыда дагы уланат. Нурайым Бешиналиева, Асылбек Курманалиев, Санжар Жолдошбек уулу, СТВ.